Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студияда мен Ибраим Нуракын уулу. Бүгүнкү темабыз коалициялык көпчүлүктүн таркашы, жаңы коалиция түзүү аракеттери. Конокторубуз депутаттар Төрөбай Зулпукаров жана Каныбек Иманалиев. Кош келипсиздер. Мына биринчи суроом Төрөбай мырза сизге. Өкмөт таркады. Бүгүн эле президенттин указы менен анын кеңешчиси Икрамжан Илмиянов кетти. Социал-демократтарда мындан башка дагы кандай өзгөрүүлөр күтүлүп жатат? Коалицияның келешекте түзүлүшү кандай болот? Мына биз ошол коалициядан чыккан жөнүндө өзүбүздүн чечимди кабыл алгандан кийин, официалдуу түрдө биз жарыялагандан кийин 3 күн ичинде президент бериш керек эле. Президент мандатты азыр Республика фракциясына берди. 15 жумуш күнүнүн ичинде биз ушу коалицияны түзүшүбүз керек да. Бүгүнкү күндө азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан кийин негизинен ар бир фракцияга биз сунуштарды жөнөтөбүз. Коалиция боюнча, жаңы коалиция боюнча кандай сунуштар бар деп, ошонун ичинде алардын сунушун эске алуу менен жаңы коалиция түзүлөт деген оюбуз бар да. Ошондуктан коалиция кандай түзүлөрүн алдын ала билбегенибизге байланыштуу. Ошон үчүн келечекте өкмөттүн составы же болбосо жогорку кеңештин комитеттери кандай өзгөрөт, биз азыр баягы алдын ала биздеки айтуу кыйын болуп атат. Ал эми мына оппозиция ошол аткаруу бийлигинен дагы кетет. Министрлердин баары дээрлик буга чейин эле кызматтан кетти. Эми оппозицияга расмий түрдө өткөнү турасыздар. Фракция лидери Өмүрбек Текебаев айтты, мындан ары оппозиция эффективдүү иштейт деп. Мунун артында эмне бар? Мунун артында кыргыз элинин кызыкчылыгы бар. Муну эч трагедия кылбаш керек. Парламенттик өлкөлөрдө бул кадыр процесс. Bir жылдары Түркияда 5 рет, Японияда 7 жолу. Билесиздер, мунун биз жакшылык жагын ойлосок, Путин келерде 8 айда 4 жол өкмөт алмашкан. А дегенде Черномырдин кеткен, Кириенко келген, Степашин келген, Примаков келген. Ошондон тандалып чыгып Путин келген. 1 жылда 5 жол өкмөт алышкан. Bundan Кыргызстандагы саясат кескин өзгөрүп кетпейт. Мурундагы 5 жылда 5 өкмөттү алмаштырдык, бирок бир адам митинг кылып көчөгө чыккан жок. Мурункудай бийлик маселеси көчөдө аянтта чечилген жок. Жогорку кеңеште өкмөттө чечилип атат. Бул бизге буга көнүшүбүз керек. Сиздин эгерде сурооңуз болсо, келечекте коалиция кандай болушун, пайсы болушун кандай каласыз десеңиз, биринчиден мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунга болуш керек. Кыргыз элине кандай өкмөт керек болсо, ошондой өкмөт түзүлсө. Экинчиден министрлердин профессионалдык деңгээли мурунку өкмөткө караганда алда канча жогору болсо. Мисалы үчүн бир мисал, өзгөчө кырдаалдар министри бар, Боронов деген. 6 жылдан бери иштешип атабыз. Мен кайсы партиядан экенин билбейм, бирок иштеген мага жагат да. Үчүнчүдөн, келечектеги оппозиция күчтүү болушун каалайм. Себеби Черчиллдин айтканы бар, өкмөт күчтүү иштесин десеңер, күчтүү оппозиция болуш керек деп. Кандай болот эле? Эгерде 2010-жылы үй бүлөлүк режимге бирге күрөшкө чыккан Атамекен менен кош СДПК оппозицияда болсо, өтө күчтүү оппозиция болмок. Биз 5 жылдан бери бийликте бирге болдук. Жакшы жагы да болду, кемчиликтери да болду. Бирок бизди сындап аткан бөлөк партияларга шанс берели да. Мүмкүн алардын программасы күчтүү чыгар. Мүмкүн алардын кадрлары күчтүү чыгар. Бирок оппозицияда да, коалицияда жүрүп биздин тажрыйбабыз бар. Биз аларга коррупцияга аралашканга, биз аларга мамлекеттин ишине кайдыгер болгонго шанс бербейт элек да. Үчүнчүсү, келечектеги коалиция менен туруктуу болушун каалайм. Түзүлө турган коалиция албетте буга чейинки түзүлгөн коалициянын кемчиликтеринен сабак алыш керек болсо керек, туурабы? Мисалы, кечээ күнү айрым фракция лидерлери билдирүү жасады коалиция тарагандачы. Алардын ичинде мындай көбүндө таарыныч байкалды, бири-бирине мындай пикир келишпестиктер бар экени байкалды. Ошол тууралуу сюжетибиз бар, көңүл бурсак. Компромисстик вариант эгерде болгон болсо, төртөөбүз тең. Компромисстик вариант эгерде болгон болсо, анда биз чогуу сүйлөшүп, анда алып чыгайлы деген ушундай сөз болгон. Кийин ушундан кийин эч кандай коалициянын жыйналышы болгон жок. Мен дагы урматтуу депутаттар тарых үчүн айтып коеюн. Ошол коалиция биз төртөөбүз сүйлөшкөндө Шайназаров Тынчтыкты биз 4 добуштан 3 добуш менен единый кандидат болсун деп комитет төрагалыгына. Бирок андай макул болгон жок Исаак Шашенкулович. Биз дагы макул деп айтпадык.
макул деп айттык, эми ушу Асел Сөзбековна чыгып калды, экөө тең чыга берсин деп. Мына ошол партнерство. Жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы болуп аткандан кийин ар бирибиздин сунушубуз кирбей калса, бул эми өзүнүн пикирди калтырыш керек да. Жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы деп бул ушул реформага жол ачып беришибиз керек эле. Андан тышкары сиз дагы айттыңыз. Буга мыйзам түрүндө алып туруп статус берип анан референдумга чыгаралы деп. Мына казда сиз ушу трибунадан кайталадыңыз бул жөнүндө. Биз ал статусту бере албайбыз. Биз могу бүгүнкү конституцияга ылайык жогорку кеңеш бул конституцияга өзгөртүү толтуруп киргизе албайт. Ошон үчүн биз референдумга чыгарып атабыз. Анан о чем говорить? Мына бул жерде да каршы болдуңар. Анан эми ошондой принципиалдуу бүгүнкү мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда туруп атканда, эгерде сиздер колдобосоңуздар, анан коалициянын эмне кереги бар? Комитеттерди бөлүштүрүү мезгилде премьер-министр СДПК фракциясынын мүчөсү эмес болчу. Ал компромиссный фигура болчу. Кийин СДПК фракциянын мүчөсү өкмөткө жетекчи болуп баргандан кийин, демек сиз төрагалык кылып атасыз жогорку кеңеште. Премьер-министр дагы СДПК фракциясынан болду. Ошого байланыштуу жоктон эми бир комитетте ары бери кылайлы. Мурункудан СДПКнын позициялары бир топ эсе күчөдү деген гана ойду айтканбыз да. Ошол себептен ал комитетти бергенге деле мындай жакшы эле негиздер бар болчу. Толуктоо катары айтып коеюн. Мына жогоруда көрүнүп тургандай, буга чейин Ата Мекен фракциясы дагы мына конституциялык өзгөртүүлөргө каршы чыкты. Өнүгүү прогресс болсо ошол эле өзгөртүүлөргө алардын сунушу кирбей калганына нааразы. Тармактык комитеттин төрагасы алар шайлоодо алардын пикири эске алынбай калганына каршы болду. Кыргызстандагы фракциясы дагы Канат Исаев айтып кетти. Ошол социал-демократтар ал көпчүлүктүн башка өнөктөрүнүн сөзүн угуп койсо болмок, кулак салып койсо болмок деп каңкулады. Эми мындан кийин мына коалицияны түзүүдө ошол мындан кийинки өнөктөштөрүңүздөрдү алар менен тыгыз кызматташа алабыз деп ынандыра аласыздарбы? Эми негизги маселе биз коалиция түзүлгөндө негизги жакшы максаттары болот да. Ошол максаттарга жетүү үчүн биргеликте бир баягы ой менен бир пикир менен пикирлеш болуп басса жакшы болмок да. Бирок өзүңүздөр билесиздер, мына биз жаңы 1 сентябрдан келгенден кийин эле бизде парламент, ошондой эле Кыргыз мамлекетинде саясий кризистер башталды. Ал эми бүгүнкү күндө коалиция, бүгүнкү конституциядагы өзгөртүүлөр бир шылтоодо эле болуп калышы мүмкүн. Негизги мен ойлойм, бул 2017-жылдагы президенттик шайлоого мисалы үчүн кайсы бир саясий лидерлердин өзүнүн таасирин күчөтүү үчүн бир коюп аткан же кадамдары болушу дагы мүмкүн да. Ошондуктан бул нерсе эгерде конституциялык реформа болбосо, анда башка маселени чыгып кетиши мүмкүн эле. Алдыдагы өнөктөштөрүңүздөргө мисалы айрым министрликтердеги кызматтарды тартуулагандан тышкары кандай мындай ишеним бере аласыздар? Себеби дегенде эми алар дагы жана социал-демократтардын үстөмдүгү болушу ыктымал. Эгер биз жакпай калсак, социал-демократтар дагы алдыда коалициядан чыгып кетиши ыктымал деген коркунуч менен жашайбы же бир кандайдыр бир кепилдик бересиздерби? Бул кепилдик мыйзам менен берилген. Мисалы үчүн биз айтып жүрбөйбүзбү, азыркы конституциянын атасы Текебаев депчи. Текебаев тарабынан мисалы үчүн даярдалган конституция 2010-жылы 27-июнда бүткүл элдик референдум менен кабыл алынды да. Ошонун негизинде башка мыйзамдар кабыл алынып, анан кийин бүгүнкү күндө мисалы үчүн 2013-жылдан кийин коалиция деген түшүнүктү, коалициялык өкмөт деген түшүнүктү, саясий системаны, мамлекеттик башкаруу системасын, партиялык системаны биз үйрөндүк да. Ошонун негизинде кетип атабыз да. Ар бир партиянын өзүнүн программасы бар. Ошол программалардын негизинде мисалы үчүн эртең сүйлөшүүлөр болгондон кийин сөзсүз бул жерде ачыгын эле айтып коюшубуз керек. Кээ бир учурда баягы азыркы демократиялык тандап алган жолубузда мисалы үчүн плюс жагы дагы, анан кийин минус жактары дагы бар да. Келечектеги оппозициялык лагерь кандай болот? Мисалы буга чейин ошол эле коалицияга кошулат деп божомолдонуп жаткан Өмүрбек Бабановдун фракциясы өздөрүн конструктивдүү оппозициябыз деп келген. Ал эми Ата Мекендин позициясы кандай болот? Сиздер дагы ошол конструктивдүү оппозиция болууну улантасыздарбы же болбосо
өкмөттү өзүңүздөрдүн мурдагы өнөктөштөрүңүздөрдү кескин сындоого өтөсүздөрбү? Биринчиден өткөн 1 жылга диагноз койсок, коалициядагы коалиция сыяктуу жигердүү иштей алган жок, бир жолу болгон жок. Ошондой эле оппозициядагы оппозиция сыяктуу чечкиндүү болгон жок. Коалиция эмне себептен түшүнөт? Шайлоодо элге эмне убада берди эле? Ошол убадасын аткарыш үчүн өкмөттү дайындайт. Ошол убадалар өкмөткө программа болуп кирет. Биз 4 фракция коалиция түзүп атканда, биз бирөөбүз дагы элдин астында конституцияны өзгөртөбүз деп убада берген эмеспиз. Биздин андай убадабыз жок. 4 партиянын тең. Экинчи коалициялык келишимде дагы конституцияны кабыл алабыз деген сөз жок. Бул коалициянын ыдырашына негизги себеп эмес эле. Бирок ага карабай коалиция ыдырады, келечекте сабак болуш үчүн, келечекте бул салт болуп калыш үчүн, ошо эмне себептен ыдыраганын СДПК партияда кесиптештерибиз же лидери адегенде бизге, шериктеш партияларга, Кыргызстанга, Өнүгүүгө, Атамекенге айтып койсо түшүнүктүү болот эле да. Себеби эртең эле кайра бир жылдан кайра жолго бирге аттанып калышыбыз мүмкүн. Бирок биздин чакан мамлекетибизде бир нерседен сабак алсак, саясий негизде министрлерди кызматтан кетирүү Кыргыз өкмөтү үчүн жакшылап келген жок. Бир учурда 2014-2015 эң жакшы иштеген 3 министр эле. Калык Султанов. Эң көп жол Калык Султановго чейинки 15 жылда бир салыныптыр. Калык Султанов министр болгон 3 жылда бир салыныптыр. Атамекенди мүчөсү деп министрликтен кетирди. Анын ордуна келген анчалык жетиштүү тажрыйбасы жок. Же болбосо азыр Кудайберген Базарбаев Кыргызстанда эң мыкты иштеген министр. Атамекенди мүчөсү деп кетирди. Келген киши ошончолук иштеп кетеби? Шегибиз бар. Жалманбек Шыкмаматов Кыргызстандагы мыкты юстиция министри да. Ар бир кетирген сайын өкмөттүн жаңы курамы, сапаттык жагы, профессионалдык жагы, ийкемдүүлүк жагы алдыга жүрүш керек да. Бизге артка кетип атпайбы? Бизди эл аны үчүн шайлаган жок да. Оппозиция кандай болот? Оппозиция Атамекен өзүнүн чечкиндүү позицияларынан кайтпайт. Ким гана коалицияга кетилбесин, ким гана оппозицияда калбасын, кызматташууга даярбыз. Себеби биз 120 депутат дагы 4 жыл бирге иштешебиз. Атамекенге дагы, социал-демократтарга дагы бир кездеги өнөктөштөргө сырттан, мисалы, серепчилерден катуу эле сын болуп атат. Себеби дегенде ошол жанагы мамлекеттин келечеги үчүн эмес, бул эки фракция тең. Кыска мөөнөттүү максаттар үчүн гана мына чырдашып кетти. Ошону кылбай койсо болмок деген пикирлер айтылып атат да. Мисалы, азыркы түзүлгөн коалицияда эле негизи жергиликтүү шайлоолор. Ошондой эле мына бул конституция боюнча референдумду өткөрүү ушуга эле багытталган. Ошондой эле Атамекендин дагы таарынычы мына ушул конституциянын айланасында эле болуп атат. Башка жалпы бир мамлекеттик келечек 10 жыл, 20 жыл алдыны көрөбөлүү жок болуп атат деп мындай сырттан баа берип атышпайбы? Буга эмне дер элеңиздер? Бул Атамекенин таарынычы эмес. Атамекенге болгон бөлөк партиянын таарынычы. Американы негиздеген 4 квартет деп коет. Вашингтон, Гамильтон, Джефферсон, Мэдисон. Американын улуулугу бул долларды басканда эмес. Американын улуулугу бул парламентте конгресс түзүп, конгресс бул идеялардын аянты, лидерлердин аянты, программанын аянты. Болбосо Катардагы депутат Барак Обама кайдан Американын президенти болуп чыгат эле? Ошол конгресске келип алып, сен билимиң күчтүү экенин, сенин партияңдын күчтүү экенин, сенин программаң күчтүү экенин далилдеш керек. Кимдин программасы күчтүү болсо, биз айтып атпайбызбы, ушу конституция менен өкмөттү күчтүү кылабыз деп, андай болбойт. Күчтүү адам келсе күчтүү болот. Германияда Шрёдер кезинде өкмөт кандай эле? Ангела Меркель келди, конституцияны өзгөрткөн жок. Таптакыр бөлүп Германия, азыр Ангела Меркель дүйнөдө экинчи саясатчы. Ошол жаңы конституциянын эң өкүнүчтүү жери ошол биздеги саясаттагы атаандаштыкты кесип атат да. Чыр-чатак деп атпайбызбы? Туура колдонуш керек. Чыр-чатак бул такыр бөлөк нерсе. Идеялардын конкуренциясы бул парламентаризмди өнүктүрө турган, бул прогрессивдүү идеяларды системаны алып келе турган дүйнөдө мындан ашык идеалдуу система тандалып келелек. Эгерде азыр 6 партия бирден премьер-министр алып чыкса, талапкер болуп, ишенип коюңуз, эң күчтүүсү жеңип чыгат. Кыргызстанга татыктуу келип чыгат. Андай болбой атпайбы? Бир эле партиянын алып келген кишисин дайындап атпайсызбы? Конституция боюнча да ошондой. 1-2-3 партиянын эмес, дагы 1 жыл берели. Мындан да жакшы конституция бар. Мындан да мыкты кыргыз азаматтары бар, юристтер таап чыгат эле да. Ошону кыргыз эл үчүн пайдалуу,
мынчалык бир айда талкуулап, экинчи айда эч бир өзгөртүүсүз формалдуу түрдө парламенттен өткөзүп, конституцияны кабыл алган ылайыктуубу? Же бүт коомчулуктун өкүлдөрүн, оппозициянын өкүлдөрүн, президенттин өкүлдөрүн чогуу отургузуп, 6 айда конституциялык кеңешме түзүп, бүт 6 миллион адамга керектүү альтернативалуу конституция кабыл алган ылайыктуубу? Биз партиянын кызыкчылыгын, улуттун кызыкчылыгын бийик коюп атпайбызбы? Кыргыз эли ата мекендин конституциясын эмес, кыргыз элинин конституциясын кабыл алалы, кичине кое туралы деген былчыр чатак эмес. Бул идея сунуш. Бирок социал-демократтар мисалы алар дагы биз партиянын кызыкчылыгынан улуттун, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп атабыз. Башка өнөктөштөрүбүз мисалы ошол келечектеги келерки жылдагы президенттик шайлоого даярданып атат, ошого чуу чыгарып атат деген позициясын айтып атат да. Мисалы эмне үчүн эгер жанагынчалык нааразылыктар, пикир келишпестиктер болсо, буга чейин айтылбайт, ушул президенттик шайлоого жакын калганда сиздер да чыгып атпайсыздарбы? Ошол президенттик шайлоого ошондо болуп атат. Президенттик шайлоого жакын калганда конституция долбоору сунушталып атпайбы? Эмне үчүн 2 жыл мурун эмес? Эмне үчүн 2 жыл кийин эмес? Биринчи постфактум конституциянын долбоору сунуш кылбаса, биз эч нерсе айтпайт элек да конституция жөнүндө. Сунуш кылгандан айтып атпайбызбы? Булар алдыга кетип атпайбы? Анан кийин бул коом үчүн керектир. Коом өзү аңдап алар, тандап алар. Бирок бул менин пикиримде мындай да. Бир эле эл, Корея эли, бирөө түндүгүндө жашайт, бирөө түштүгүндө жашайт. Бир эле дин, бир эле жер, бир эле асман. Бирок түштүк Корея дүйнөдө өнүккөн 10 өлкөнүн бирөөүнө кирет. Түндүк Корея дүйнөдөн ачкадан өлүп аткан өлкөнүн катарына кирет. Себеби түштүк Корея парламентаризм жолун тандап алган, а түндүк Корея тоталитардык бир адам чече турган жолду тандап алган да. Биз тилекке каршы ошол азыркы конституциянын долбоорунда түштүк Кореяга бараткан жолубузду анча-мынча жеринен түндүк Кореянын конституциясындагы жагдайларды кошуп атабыз да. Биз муну көрүп туруп кантип айтпай кое алабыз? Бул анда кыргыз элине чыккынчылык болуп калат эле да. Ушуну көрүп туруп биздин санаалаштар, пикирлештер конституцияны сунуш кылып атат, көңүл үчүн колдоп коелу деген мүнөз ата мекенге татыктуу эмес. Биздин мүнөз эл үчүн кайсы чындык, кайсы жерде кечек болсо, ошол жерде убагында айтышыбыз керек. Бүгүн ата мекен өзүнүн миссиясын, вазифасын аткарды. Добуш ас болсо да эл алдында ачык позициясын билдирди. Калганын убакыт чечет, эл чечет. Бирок ушул сөздөрүбүздүн чындык экенин далилдей турган мезгилде келет. Сизге ушуга байланыштуу суроомда социал-демократтар фракциясынын өкүлү катары коалицияны жоготуу менен ошондой эле конституциялык жанагы реформага барууну, мисалы референдумду дайындоо менен ушул кадамдар менен социал-демократтар уттубу же утулдубу? Аны 11 декабрдагы референдум чечет. Негизги элге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Анан жогору жакта Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны мындай салыштырып кетипти го. Эки мамлекеттин башкаруш системасы таптакыр бөлөк. Анан кийин конституциялар дагы бөлөк. Бүгүнкү биздин мисалы үчүн конституциялык өзгөртүүнү эки мамлекеттеги конституцияга салыштыруу бул таптакыр туура эмес. Бүгүнкү кабыл алынып аткан чечимдердин көпчүлүгүн карай турган болсоңуздар, 114 статьянын 29 статьясына өзгөртүүлөр кирип атат. Башкаруу системасы, мамлекеттик түзүлүш ошол 2010 жылы ушул конституциянын атасы Текебаев деген депутаттын сунушундай калып атат да. Ошон үчүн башкаруу системасы бул жерде өзгөргөн жок. Өкмөт менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы негизги мисалы үчүн милдеттер менен укуктар гана. Ошондой эле прокуратура, сот системасы жөнүндө. Төрөкө бир суроо берем да. Бир суроо берем. Анан мен айтып алайын, сизди перебивать эткеним жок да. Ошон үчүн бул жерде башкаруу системасында өзгөргөн жок, өзгөрүү болгон жок. Анан кийин биз болсо буну Корея менен же болбосо Түндүк Корея менен Түштүк Кореяга салыштырган бул туура эмес. Сынчылардын көбү айтып атат, мисалы Кыргызстанда канча жолу конституция өзгөрдү, бирок жашоо өзгөрбөй койду. Азыр деле өзгөргөндө эч кандай бул жашоо элдин жашоосуна таасир этеби, этпейби, бул белгисиз деген сөздөр айтылып атат да. Сиз ушул мына конституция өзгөргөндөн кийин, жаңы коалиция түзүлгөндөн кийин, жаңы өкмөт түзүлгөндөн кийин ушул кадамдардын баардыгы элдин жашоо турмушун, шайлоочулардын жашоо турмушун жакшырта алат деп ишенесизби?
Эми Кудай буйруса биз жакшылыкка ниет кылышыбыз керек дагы, аракетибиз дагы ошондой болуш керек да. Биз мисалы үчүн Түркияга, Америкага, же болбосо ошол эле Кореяга, Кытайга, Японияга биз өзүбүздү көбүрөөк салыштырып коюп атабыз да. Бирок ал мамлекеттердин мамлекеттүүлүгү канчадан бери башталды. Ал мамлекеттин мисалы үчүн түптөлгөн мыйзамдары кандай болгон. Ошол эле Түркия мисалы үчүн Осман империясы дүйнө жүзүндөгү эң чоң державаны камтып келген мамлекеттин бир баягы уюгу болуп атпайбы. Ошондуктан кыргыз мамлекети мисалы үчүн эгемендүү болуп баягы бөлүнүп чыкканына 25 жыл болду. Мурда Москваны карап отурганбыз баарыбызчы. Биздин мыйзамдар мисалы үчүн Кудайга шүгүр өзүбүздүн күчтүү саясатчылар, бая мыйзамчылар бар экен. Бүгүнкү күндө мамлекеттик башкаруу системасы, мамлекеттик түзүлүш, анан кийин мыйзамдар бүгүнкү күндө жазылып аткан учуру да. Ошондуктан биз мына 2 жолу президентти мисалы үчүн кетип калды. Президенттик бийликте жашап көрдүк. А бирок ошол эле учурда мисалы үчүн бизге бул болбойт экен деп туруп бүгүнкү күндө парламенттик системаны алып келдик да. Туура, болбоду дегенге биз кошулсак болот да. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн ушу парламентаризмди өнүктүрүүгө баарыбыздын максатыбыз келечекте аракетибиз ошол эле да. Негизги ушул жерде мисалы үчүн Ата Мекен партиясы менен СДПК партиясынын ою пикири бир да. Бул жолда биз бирбиз деп. А ичиндеги өзгөртүүлөрдө пикир бөлүнүп кетип атат да. А бирок башкаруу системасы, мамлекеттик түзүлүш боюнча пикирибиз бир да. Ошон үчүн биздин аракетибиз сөзсүз болуш керек. Бизде баягы мыйзамдарда талаш тартыш же болбосо шайкеш келбеген, бири-биринин нормасын толуктабаган жерлери көп да. Ошондуктан келечекте биз туруктуу баягы саясатты келечекте жүргүзөбүз дей турган болсок, чыныгы парламентаризмди күчөтө турган болсок, дагы биз аракеттерди баштадык. Кудай буйруса, баягы партиялык система менен келечекте баягы шайлоого келгенде биз баягы порогторду сөзсүз көтөрүшүбүз керек, барерлерди 10%ке чейин көтөрө турган болсок, келечекте 3 партия ошол эле Америка, ошол эле мисал кылып кеткен Германияга окшоп 2 же 3 партия калышы мүмкүн да. Ошол учурда чыныгы саясий тиреш же болбосо келечектеги өкмөттүн мүчөлөрү баягы саясий көз карашы менен эмес, профессионалдык деңгээли менен тандалып калышы мүмкүн. Качан бир партия 65 добуш менен өкмөттү бардык партиянын программасында ушундай жазылган. Мен 65 добуш менен барам, өкмөттү жалгыз түзөм, премьерди өзүм коем, жогорку кеңештин командасын өзүм түзөм деген. Ар бир партиянын өзүнүн саясий тактикасы ушунун багыт менен кетет да. А бирок бул жерде кайсы бир партияныкы ишке ашат, кайсы бир партияныкы ишке ашпайт. Маегиңиздерге чоң рахмат. Сотур Ибрагим, сен калыс болом десең, СДПКга 6 суроо бердик, мага 2 суроо бердик. Мындай болбойт. Бериңиз. Эмне айтайын дедиңиз? Мен суроо кыскартып коесам да. Мындай калыстык болбойт, бүт жерде калыстык болуш керек. Сен бул СДПКнын студиясы эмес, парламентаризм студиясы. Өзүң чакырдың, сени сыйлап келдим. Убакыттын 80%-ин Төрөкөмө бөлдүм, 20% бөлдүм. Андай лучше чакырбай эле коет. Мен жөн эле суроо берейин дегем, Төрөкө. Жана жакшы жерде айтып кеттиңиз. Пикирлеш катары, эгер башкаруу системасын өзгөрткөн жоксуз деп атпайсызбы? Анда айтсаңыз, дүйнөдө кайсы өлкө бар? Вето койгонго 2 адамдын укугу бар. Президенттин дагы, премьердин дагы. Биз азыр премьерге дагы ошондой укук берип атабыз да. Биз 2 баштуу мамлекет кылып атабыз. Айтып берсеңиз, ушундай бир өлкө бар экен деп. Сен ошого укук берүү менен парламентаризмдин бөгөт коюп атпайсыз. Өзүбүз премьерди дайындап алып, кайра барат экенбиз да, вето кылып койдуңуз, ошону кайра аркада чакырдыңыз деп. Мурун президенттикке бар туура. Президент эл шайлайт. Эми эл шайлабаган адамга, өзүбүз дайындаган адамга вето укугун биздин закондо чийип сал деп укук берип атабыз да. Вот кайсы өлкөдө бар? Бир эле мамлекеттин атын айтсаңыз, анда макул болот. Жок, бул суроо сиз азыр берип атасыз да. Кудай буйруса аны издеп табыш керек. Ал кайсыл мамлекеттин ошол конституциясында сиздин сурооңузга жараша кандай норма бар экен мен изилдегенге мүмкүнчүлүк болуш керек да, туура? Эгерде мен дагы башка суроо берем, сиз билбеген суроонучу, анан бүгүн билишиң керек деген болбойт. Тем более сиз башкаруу системасы өзгөргөн жок. Башкаруу системасы премьерден көз каранды эмес элек. Эми биз премьерден көз каранды парламент болот. Жок, бул эгерде бюджетке тиешелүү маселелер болсо, өзүңүздөр билесиздер, мурда дагы мисалы үчүн өкмөттүн баягы оң корутундусу келбеген учурда биз мыйзам долбоорун жогорку кеңешке киргизе да албайт элек да. Ал процессте. Ошол эле. Азыр кол койгондон кийин вето берип атпайбы? Ошол. Дүйнөдө премьерлер парламенттик өлкөдө гана болушу мүмкүн да. А биз анда президенттен ал укукту алышыбыз керек эле. Азыр президентке да ошол укукту бердик, премьерге да бердик.
иш жүзүндө Кыргызстанда эки мамлекет башчысы пайда болуп атат. Майыңыздерге чоң рахмат. Залдагы талаш талкуулар бияка дагы өтүп кетти окшойт акырында. Биз бүгүн коалициялык көпчүлүктүн таркашы өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу талкууладык. Студиябыздын коноктору депутаттар Каныбек Иманалиев жана Төрөбай Зулпукаров болду. Саламатта калыңыздар.